Урматтуу мекендештерим, урматтуу депутаттар, мына президентке шайланганыма кече 3 жыл болду. Кудайдын буйругу менен элдин колдоосуна таянып, мамлекеттик бийликтин баардык бутактары менен биргеликте ички жана тышкы саясатта бир топ иштерди аткардык. 2017 жылы президентке аттанганда берген негизги убадаларымды аткаруу ушул 3 жылдык эмгегимдин өзөгүн түздү. Президенттик мөөнөтүмдүн алгачкы жылын тышкы саясатты жолго коюуга жумшадым. Бул көзгө көрүнбөгөн, бирок көп убакытты жана күч аракет талап кылган түшүктүү иш болду. Тышкы саясатты улуттук кызыкчылыктарыбызга толук жооп бергидей жүргүздүк. Мамилебиз согундап калган мамлекеттер менен өнөктөштүгүбүздү бекемдедик. Өлкөнү санаатташтыруу, калкты таза суу менен камсыздоо, жаңы жерлерди өздөштүрүү, калкты турак жай менен камсыз кылуу — бул менин президенттик ишимдин негизги багыттары болду. Ички миграцияны токтотуу максатында аймактарды өнүктүрүү саясатына өзгөчө басым жасадым. Бюджеттик жана өлкөнүн финанс институттарынын каражатын эретке буралдык. Өлкөбүздүн экспорттук потенциалын көтөрүү максатында аймактардагы ишкерлер өзгөчө кайра иштетүү тармагы сезилерлик каржылык колдоо алышты. Соттук укуктук реформасын ордунан жылдырдык. Коррупция каршы күрөш жүрдү. Көп жылдар бою талашка түшүп келген коопсуз шаар долбоорун ордунан жылдырдык. Патрулдук милиция өлкө борборунун ишин баштап Ош шаарында даярдалууда. Мына ушул жана башка иштердин баары эң биринчи кезекте ар бир жарандын жашоосун жакшыртуу максатында жасалды. Урматтуу мекендештерим, өлкөбүздүн тарыхы 6 октябрга чейин жана андан кийинки учуру деп өлчөнүп калды. Бул факт. Бул бурулуш бизге эмне алып келет? Тарых жана убакыт өз баасын берет. Бул күндөр ар бир кыргызстандык үчүн эң оор күндөр болду. Менин дарегиме колдоо айтуу менен бирге мамлекет башчысы катары тез арада кырдаалды жөнгө салуу талаптары, катуу сын пикирлер айтылды. Кыйчалыш учурда эмнелер жасалган азыр кайрадан айтып отурбайын. Болгон күч аракетимди өлкөнүн укук талаасына кайтарууга жумшадым. Мамлекетибиздеги журт тааныган ишмерлер жана өнөктөштөрүбүз менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүм. Жүздөгөн мекендештерим тынчтануусун билдирип, кеңештерин айтышты. Баарыбыз үчүн өлкөдөн өткөн дөөлөт жок экендиги дагы бир рет ынандым. Биздин жарандык коом күчтүү жана ачык деп буга чейин айтып келгем. Жарандык коом менен массалык маалымат каражаттарын ушул күндөрдөгү аракеттери Кыргызстан укуктук өлкө экендигин далилдөөгө багытталды. Мына ушундай жарандык позициялар үчүн баарыңарга ыраазычылык билдирем. Опурталдуу күндөрү коомдук тартипти сактаган элдик дружиналар чыныгы каармандарыбыз болуп калды. Алар Бишкек шаарынын тургундарын терең сый-урматына татыктуу. Учурдан пайдаланып, Кыргызстандын тагдырына кайдыгер карабаган өнөктөштөрүбүздүн, анын ичинде Россия Федерациясына, Казакстанга, Америка Кошмо Штаттарына, Великобританиянын, Бириккен Улуттар уюмунун, Евробиримдиктин жана Түркмандын жетекчилигине ыраазычылык билдирем. Урматтуу мекендештерим, мамлекет башына эң кыйын учур келгенде жоопкерчиликти таштап кетип калууга акысы жок деген элдин үнүн угуп, бул күндөрү болгон аракетимди жумшадым. Мен үчүн өлкөбүздүн бүтүндүгү, элибиздин биримдиги, коомубуздун ынтымагы бардык кызмат ордунан бийик. Мен үчүн ар бир жараңыздын ден соолугу, ар бир мекендештин өмүрү баарынан кымбат. Өлкөбүздө тынчтыкты сактап калуу, элди бөлүп жарбоо максатында президенттик кызматтан кетүү чечимин кабыл алдым. Албетте, бул чечим коомчулук тарабынан ар кандай кабыл алынууда. Бул туура чечим же жокпу, тарых жана убакыт таразалайт. Кудай алдында, кадырлуу журтум алдында менин жүзүм жарык. Ушул кызматка жеткенге чейинки топтогон тажрыйбамды мындан ары да
елім үшін қолдан келишинче жумшайм. Албетте бүтпей калган иштер калды. Буга ичин ачпай койбойт. Аткаруучудагы милдеттер көп эле. Ар бир президенттин чоң кыялы максаты болот экен. Менин амбициялуу максатым бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоор эле. Бул долбоор боюнча жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр болуп, саясий чечим кабыл алынган. Ушуга тиешелүү өлкө баштары менен сүйлөшүп, бул ишти баштаганбыз. Эксперттер ишке киришип, маселе ордуна жылган. Билесиздер, бул долбоор Кыргызстан үчүн, биздин келечегибиз үчүн аба менен суудай керек. Бийликке келе жаткан азаматтарга ушул ишти улантуу аманатын калтырып кетип жатам. Кудайдын колдоосу менен ушул долбоордун ишке ашуусун тилейм, ийгилик каалайм. Урматтуу мекендештерим, иш болгон жерде кемчилик болду. Ал үчүн кадырман элим сиздерден мен кечирим сурайм. Ар бир мекендешиме ден соолук жана бакыт таалай тилейм. Ар бир үйдө жакшылыктар көп болсун. 3 жылдык ишимде мага сеним көрсөтүп келген мекендештериме, чогуу иштешкен бардык бийлик бутактарына, мамлекеттик жана жергиликтүү органдарга, өзүмдүн аппаратыма, жарандык коомго жана медиа тармагына терең ыраазычылыгымды билдирем. Эки тизген бир жылыбызды колго алып жаткан жаңы бийликтин ишине ийгиликтерди каалайм. Садым Догозович, өзгөчө сизге Кудайым күч-кубат берсин, ийгиликтер болсун. Баарыбыздын тагдырыбыз тең жалгыз Кудайдын колунда. Мээримдүү, ырайымдуу жараткан Кудайым өзү элибизди колдоп, элибизде аманчылык, жерибизде тынчылык болсун. Аман болуңуздар, урматтуу мекендештерим. Кудайым колдосун бардыгыбызды. Кудайым колдосун. Кудайым колдосун. Рахмат. Буюрса, араңарда болом. Буюрса, Кудай кааласа. Рахмат. Рахмат. Мөөнөтүнөн мурда токтоткон учурда жаңы президент шайланганга чейин анын ыйгарым укуктарын Жогорку Кеңештин төрагасы аткарат. Учурдагы коомдук саясий кырдаалды эске алып, жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6-чы чакырылышынын ыйгарым укуктарын юридикалык жактан аяктоо алдында тургандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруу укугунан баш тартам. Мен өз убактымды, күч аракетимди Жогорку Кеңештин жумуштарына багыттап, жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жаңы шайлоосуна тиешелүү мыйзамдарды карап чыгып, аларды кыска мөөнөттө кабыл алууга болгон аракетимди көрүүгө туура чечтим. Сөз Кыргыз Республикасынын премьер-министри, мындан ары президенттин милдетин аткара турган Садыр Нуркожоевич Жапаровичка берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн мына тарыхый учурга күбө болуп отурасыздар. 5-6 октябрдагы болгон окуяларда эгерде ошону турукташтырууга аракеттерди жасабай, ар кимибиз ушу үйдө жатып алганда, бүгүн минтип сиздер менен отурбайт элек. Ал баарыбыздарга маалым. Кудайга тобо эч кандай мародерчулукка алып барбай, эч кандай басып алууларга алып барбай, мамлекетте 3-чү жолу төңкөрүш болду деген сөздү калтырбай, ушундай тынчтык жолу менен, мыйзамдуу жолу менен бийлик алмашып атканына биз 1000 мертебе ыраазы болушубуз керек. Мындан ары мага жүктөлгөн милдеттерди толук аткарууга, бардык күч аракетимди ички жана тышкы саясаттарда мурда кандай келатса ошондой улантууга бардык күч аракетимди жумшаймын. Сиздерге чоң рахмат, терең ыраазычылыгымды билдиремин. Менин кайрылуум кичине бираз кечирээк болот. Жалпы кыргызстандыктарга бир 2 сааттан кийин кайрылуу жасайм. Рахмат сиздерге.
Рахмат. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу депутаттар, шайлоонун жыйынтыгынан чыккан нааразычылык биздин өлкөдө бийлик